бул токсиндердин мондай организмге топтолуп калат да бизде. Анан биз байкабай жүрө берген учурларда бизде кандай оорулар менен өзүнүн белгилерин берет ушул. Эми кандай оорулар может бизге токсиндерди эң жакшы жок кылган бул боор болуп саналат да. Ошон үчүн боорду удай талам көрдүңөрбү, кабырганын арасына бекитип койгон да өтө көөнү. Ичеги көрдүңөрбү, ал 5 метр, 6 метрге жакын ички ичеги жоон ичеги болот экен, аны кабырга менен деле бекиткен эмес. Боор абдан жакшы орган, эң сонун орган. Бир боор организмде 500 функцияны аткарат да. Анан ошон үчүн эң жакшы нерсе бул боорду сакташ керек да. Эми токсиндерди ошо боор жок кылып берет. Демек биз боорду кыйнабашыбыз керек экен. Боорго күчтүү тамакты берип, кечкисин көп тоюп, боорду кыйнап, боордун функцияларын буза берсек, боор оорусуна туура келип калышы мүмкүн. Дагы эле ошо токсиндер организмден чыгып кете турган экинчи бир орган бул бөйрөк болуп саналат. Демек биз бөйрөккө күч келтирсек, биз бөйрөк токсиндерди өзүбүздө калып калышына мүмкүнчүлүк түзүп коет экенбиз. Бөйрөккө күч келтирбеш үчүн адам сөзсүз түрдө күнүгө суу ичип туруш керек. Менден айтышат, мен жидкостьти 2 литр ичем деп, анан кайсы десең шорпо, чай, кола деп айтат да, жок. Боорду тазалоо бул 2 литрге чейин таптаза чала кайнаткан суу ичүү. Шорпо, кола, мола булар кирбейт. Бир гана ушул таза сууну ууртап ичүү менен биз бөйрөккө сийдик келет да, мына керексиз токсиндер келет. Анан сийдик болуп сыртка чыгып кетет. Демек биз бөйрөккө сууну эле жөнөтүп турсак, сийдик жакшы чыгып, токсиндер чыгып кетет экен. Дагы бир жакшы токсиндер чыгып кете турган бул бизде эң чоң орган кайсы десе, мына эстеп калгыла, бул тери болуп саналат. Теринин поралары бар, тешикчелери бар. Мына ошол тешикчелерге вена, анан лимфа келип, без жана вена келип, керексиз нерселерди тер аркылуу чыгарып берет экен. Значит, биз терибизди да жакшы карашыбыз керек экен. Терибиз да таза болуш керек экен да. Ушул 3 орган биздеги токсиндерди сыртка чыгарып берүүчүлөр болуп саналат да. Демек биз ушул 3 органды сактаганга аракет кылышыбыз керек. Эми бул ошол келген токсинди, ошол органга келген бездер канчалык кете албаса, ошол орган жабыркайт. Мисалы, бөйрөк кандайча жабыркап калышы мүмкүн. Ичеги, адамдын ичи катып жүргөн болсо, заң күнүгө чыгып туруш керек. Мына 3 мал тамактандыңызбы? Күнүнө 1 же 2 жолу заң чыгып туруш керек. Заң чыкпай калды деген сөз бул токсин. Бизде кереги жок заң менен чыгып кете турган токсин биздин өзүбүзгө обратный состояние болуп кетти. Кайра бизге сиңип кетти. Заңдын ошо жерде заң туруп эле калсачы, болду, ал жерде ура деп мен айткан майда жандыктын баары жашап алат. Майда жандыктар организмде щелочь деген сырда болсо, чөйрө щелочь болсо ал жашай албайт. Кислый сырда деген сөз токсиндер бар жерде кислый сырда деп коет. Кычкыл чөйрө деп коет. Токсиндер бар жер кычкыл чөйрө болгондо эле баягы 5 микроорганизм ура деп жашап эле. Мен бир тамашалап бир видеомдо айткам, дачаны курат, аялды алат, балалайт, джипти минеп дагы ошол жерде көбөйүп кетет деп тамашалагам. Өтө жакшы. Абдан мунун көпчүлүгү ушу ичегиде көбөйүп кетишет да. Ичеги эми карагыла, заң турат. Микробтор көбөйдү. Ичегинин катмары кызарып шишиди. Заң турат, ичегинин катмары чоңойду, ичеги оорлошту. Ал артык бүт жака зыян берип коет. Аркадан бөйрөккө кысып коет. Түнү жатканда оор ичеги бөйрөктү кысып коет дагы, бөйрөк оорусу пайда келип чыгат. Неме жатканда диафрагманы көтөрүп койсо, боор жака зыян келип туруп, боор жабыркай баштайт. Лимфаларды кысып койсо, лимфалар ошо ичегинин артында, омуртканын жанында болот. Лимфаларды кысып койсо, лимфа менен бүт кереги жок нерсе, токсин лимфа менен кетет да, без менен кетет. Ошол жабыркап калган ичеги бездерди кысып койсо, демек бездер жакшы жыла албастан тери, бирөө көп тери, бирөө тер дебейт, териге ар нерселер чыгат. Көрдүңүзбү? Биз мындай чек кое албайбыз да, биринчи боор ооруйт, биринчи бөйрөк ооруйт деп, жок. Кайсы органга кан баруу жана ошол жактан без кетүү бузулса, ошол орган жабыркай берет.